Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы ДТга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 1997 жылдагы редакциясындагы 304 беренесинин 4 бөлүгүндөгү, 305 беренесинин 2 бөлүгүнүн 2 пунктундагы, 315 беренесинин 2 бөлүгүндөгү жана 328 беренесинин 2 бөлүгүндөгү кылмыштарды жасагандыгы боюнча шектүү катары кабарлама берилди. Атап айтканда 2016 жылдын 30 сентябрында АЖ аттуу жактоочу БЮ аттуу жарандын кызыкчылыктарын коргоп, Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү АСынын ЧЮга карата кылмыш ишин козгоо жөнүндөгү токтом мыйзамсыз деп таап, аны сырттан камакка алуу жөнүндөгү Свердлов райондук сотунун токтомун жокко чыгарып, Россия Федерациясында кармалып камакка алынган жеринен бошотуу жөнүндө Свердлов райондук сотуна арыз менен кайрылган. Судья ДТ 2016 жылдын 4 октябрында жогоруда аталган арызды иш жүзүндө карабастан эле сот адилеттигине жатпаган чечимин алдын ала билип туруп, өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинен чыгып, издөөдө жүргөн ЧЮну жазык жоопкерчилигине мыйзасыз бошотуу максатында жазык сот өндүрүшүнүн бардык принциптерин бузуп, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 166 беренесинин 2 бөлүгүнүн 4 пунктунда көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн ага карата тергөөчү АСынын кылмыш ишин козгоо жана баш коргоо чарасын сырттан камакка алуу жөнүндөгү соттун токтомдорунун өзүнүн токтому менен жокко чыгарган. Белгилей кетүүчү нерсе, тергөөчүнүн ЧЮну айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндөгү токтомунун мыйзамдуулугун кароо жагы жактоочу АЖнын арызында көрсөтүлбөсө дагы, аталган судья өзүнүн иш аракеттерине мыйзамдуу түл берүү максатында ага кызматтык көз карандуулукта болгон сот отурумунун катчысы БСга жактоочу АЖнын арызын жарым жартылай колдогондой болуп, процесске Бишкек шаарынын Свердлов районунун прокурорунун жардамчысы катышты деген жалган маалыматтарды атайлап жазуу боюнча көрсөтмө берген. Азыркы учурда аталган жазык иш негизинен кароо үчүн сотко жиберилди.